15-ci сура. Assalamu aleykum ustaz, ejем намаз окубайт, апам айтат Куран окуп дуа кыл деп, төрөтүнө жеңил болот деп. Бирок окубайт, эмне кылыш керек? Эми намаз окубайт деп Куран окубаганды да таштап койбош керек да. Адам жок дегенде адамдык касиеттин бардыгы болбосо дагы бирөөсүн сактап калыш керек. Намазга аракет кылып бел байласын. Төрөт оңой нерсе эмес, оор нерсе, өзгөчө биринчи төрөт. Ошол себептен устаздарыбыз осуят кылат эле, агайларыбыз. Баягындай Ясин сүрөсүн окуса, кийин ошол Вакыа башка сүрөлөр бар атайын. Ошол сүрөлөрүн окуса, төрөт жеңил болот деп келет. Өзгөчө Ясин сүрөсүн көп окууга сунуштайт. Анан эркек бала экендиги узиден билинсе, анда Раат сүрөсүн окусун дейт. Ошол Раат сүрөсүн окуса жеңилирээк болот. Бул тажрыйбадан өткөн амал эми. 16-чы сура. Ассаламу алейкум. Гусул алгандан кийин намаз окуса болобу же даарат алыш керекпи? Гусул алганда гусулдун ичинде мүчөлөр, даарат мүчөлөрү жуулуп атпайбы? Өзү гусулдун сүннөттөрүнүн бири гусулдан алдын, гусул кылыштан алдын. Бу гусул деген толук жууну деген сөз. Андан алдын денесиндеги ыпылас, кир, нажасаттарды жууп кетирип алат дагы, бир сыйра даарат алат. Керек болсо башына да мас тартат. Бул сүннөтү. Эми муну аткарбай эле толук денесин жууп намаз окуй берсе болобу? Болот ооба. Денеси жуулуп атпайбы?